Ушул жылдын 18-ноябрында Сузак милиция бөлүмүнө Сузак районунун тургуну Өткүрбек Сулайманов кызы 9 жаштагы Сумая үйүнөн мектепке чыгып кеткен бойдон дайынсыз болуп жаткандыгын билдирип, арыз менен кайрылган. Калбады, издеп, Кудай алса колду түшүрмөйбүз баска. Но издеп атабыз, ош күндөн бери издеп атабыз. Элге ham рахмат, бир 300-400 адам издеп атат, көргөн болсоңор керек. Бүт баарыбыз издеп атабыз. Эми Алладан сурап атабыз. Чыгып калсын деп сурап, кечеси күндүз сурап атабыз. Дайынсыз болуп жаткан Сумаяны издөө иштерине жалпысынан 63 милиция кызматкери, 250 элдик кошун жана коомчулуктан 150 ыктыярчы тартылган. Жалал Абад Сузак каттамында каттаган маршруттук таксилер жана жеке таксилер текшерүүгө алынган. Жаштар, чоңдор Сузак айылынан бөлүнүп 27 ноябрь күнү милицияга балык уулап жүргөн Сузак районунун тургуну телефон аркылуу Тугар дарыясынын жээгинде жаш кыздын жансыз денеси жаткандыгын кабарлаган. Маркум акыркы сапарга узатылгандан кийин милиция ишти киши өлтүрүү беренеси менен каттаган. Жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн натыйжасында 22 декабрда 48 жаштагы ушул эле райондун тургуну кылмышка шектелип кармалды. Маалыматка караганда 10 жыл мурда үй бүлөсү кетип калгандыгы жана шектүү үйүндө жалгыз жашап жүргөндүгү такталды. Тиешелүү ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп, мына бүгүнкү күндө шектүүделген ошол эле Сузак районунун тургуну 48 жаштагы тургуну шектелип тергөө бөлүмүнө камсыздалды. Учурда Сузак райондук иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан бул иштин жагдайларын аныктоо, эмне максатта бул жоосунга барган, ушул максатта тиешелүү тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Алынган маалыматтар боюнча ал бул ишке ошол баягы акча сурайм деп опузалап талап кылам деген сыяктуу башында ошондой максат менен кызды мектепке жеткизбей алып кеткендиги, ошондой эле ал кызды өзүнүн үйүндөгү жер төлөөдө кармап, оозун, бутун, колун байлап кармагандыгы азырынча анык болду. Андан кийин дагы тергөөнүн жыйынтыгы менен дагы кандай жагдайда эмне максаттарда болгонун дагы кошумча маалымат болсо аны да беребиз. Сумаянын атасы Өткүрбек Сулайманов кылмышка шектелип кармалган адамды тааныбай тургандыгын билдирди. Жок, биринчи марта көрүшүм ал адамды. Ни разу көрбөгөммүнчү. Таныбайм да, көрбөгөм вообще ал адамды. Башка айылда, башка жерде жашайт экен. Көрсөтмө берип атат. Менге эч нерсени айтпай атат азыр. Сүйлөштүрбөй атат азыр эч ким менен мындай азыр тактап алгынча бирдеке дебей атат азыр, аныктап атат. Алдын ала маалыматка ылайык кармалган адам Сумаяны аңдап, алдоо жолу менен үйүнө алып келген. Шектүү бир канча күн бою кызды үйүнүн жер төлөсүндө кармаган. Ал балага зөкүрдү көрсөтүп, скотч менен байлап, суукта кармаганы боюнча тастыкталган далилдер бар экени маалымдалды. Бир нече күндөн соң Сумая каза болуп калган. Кылмыштын изин жашыруу үчүн шектүү сөөктүү түнкүсүн алып чыгып, дарыянын жээгине таштап салган. Кийимдерин жана китеп дептерлерин өрттөп салганы айтылат. Учурда тергөө иштери улантылууда. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион. Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу селекционный айылындагы 500 окуучуга ылайыкталган Орок орто мектебинин курулушу буга чейин толук бүтпөй туруп калган. Анын так себептерин укук коргоо органдары аныктап чыгат деген ишеничтебиз. Айтор Регион телеканалы аркылуу маселе президентке жетип, Садыр Жапаров окуу жайды тез арада бүткөрүү тапшырмасын койгон. Сокулук районунун селекция айылында жайгашкан орто мектеп бар. Ушул эмдигиче бүтпөй, азыр эски мектепте балдар 4-5 смен менен окуган каргас болуп атат да. Сокулук селекция мектеби боюнча Акылбек Усенбекович, Билим берүү министрлиги биринчи күнү баргыла, көргүлө, киши жибергиле дагы немедленно бүтүргүлө анда. Биринчи күнү баргыла, карагыла дагы декабрга чейин бүтүрүп, киргизип жибергиле мектептин окуучулары. Мамлекет башчынын катуу тапшырмасынан кийин уктап жаткан мамлекеттик кызматкерлер ойгонуп, ордуларынан козголгон. Бүгүнкү күндө объект аяктоо алдында турат. Саналуу күндөрдөн кийин ишке беребиз дейт мамлекеттик курулуш департаменти. Ошонун негизинде андан тышкары ошо графиктин негизинде мектеп азыр бүткөрүлүп жатат. Бүгүнкү күндө ушул жанакы котельнинин жумуштары калды. 25 мына декабрда ошол котельний ишке берилет. Ишке берилсе калган жумуштардын баары аткарылып бүттү. Ошо 25-inde 26-ларында ушул баягы госкомиссия болсо, Кудай буйрса, ошо жылдын аягына чейин мектеп эксплуатацияга тапшырылмакчы. Департамент патриоттук уюм тарабынан объекттеги бардык курулуш иштери аткарылып бүттү. Тышкы жана ички коммуникациялар орнотулду. Жабдуулар жана эмеректер алынып орнотулууда.
аймакты көрктөндүрүү жумуштары аяктады деген маалымат таратты. Бирок бул иштин баары чыны менен толук аткарылдыбы? Суроого жакынкы күндөрү регион телеканалы толук жооп алып, ал жумуштардын сапаттуулугу менен таанышмакчы. Декабрда президент айтты эле, бүтүрүп бергиле декабрь кезинде деп. Анан булар деген строительдер бизде аракет кылып эле жатат. Бирок жумуштар, объем жумуштары көп болгон үчүн ишенип атабыз. Декабрга чейин, аягына чейин бизге берип коет деп. Анткени балдар менен биз кыйналып атабыз чын эле. Мамлекеттик департамент мектепти жылытуучу откана жана сырткы даараткананын курулуштары жүрүп жатат деген маалымат беришкен. Бирок биз мектепке түшкө жакын барганыбызда курулушчулардын иштеп жаткандыгын көрө алган жокпуз. Курулушка деп жазаган растворлору да катып калыптыр. Ошол тараптардын баардыгы жоюлат, ушу быйылкы жылдын аягына чейин жоюлуп, мектеп тапшырылат. Белгилей кетсек, аталган объекттин баасы 106 миллион 613 500 сомду түзөт. Курулушту бүткөрүү үчүн 2021 жылы 5 миллион 225 000 сом бөлүнгөн. Регион телеканалына Алтынбек сага чоң рахмат. Ушу көйгөйүбүздү силер ушу президентке жеткирген үчүн 2 айдын ичинде ушунча калган нерсени бүтүрүп берип атат. Акча бөлүнүп, бизге деген жаңы жылга чейин беребиз деген үмүтүбүз болуп атат. Алтынбек Бектуров, Алымбек Бектурганов, регион телеканалы, Бишкек шаары. Энергетика мамлекеттин бүткүл экономикасы үчүн стратегиялык жактан зор мааниге ээ болгон тармак. Ар бириңиздер ушул тутумдун ишенимдүү жана туруктуу иштешине чоң салым кошуп жатасыздар. Соңку мезгилде бул чөйрөдө түзүлгөн кыйын кырдаал сиздерден талыкпаган эмгекти, кесипкөйлүктү жана өз парзына чындап берилгендикти талап кылат. Алдыңыздарда элибизди жарык жана жылуулук менен камсыздоо сыяктуу маанилүү милдеттер турат. Ак тилден эмгектенип, көп жылдар бою топтолгон тажрыйбаңыздар аркылуу элибиздин ишеничин актайсыздар деген ойдомун. Мына бүгүн 110 киловольттогу жогорку чыңалуудагы алтын казык аттуу жаңы көмөк чордону пайдаланууга берүү алдында турабыз. Ал Дордой, Енесай, Дордой 2, Теңдик, Келечек, Мурас Ордо жана башка конуштарды, ошондой эле бул аймактарда иш алып барган өнөр жай жана коммерциялык объектилерди электр кубаты менен камсыздоо сапатын жакшыртат. Бүгүнкү күндө мамлекетибиз аталган аймактарда отурукташкан жарандардын жашоо шарттарын жакшыртуу үчүн алгылыктуу иштерди аткарып жатат. Тагыраак айтканда, борборго жанаша жайгашкан жаңы конуштардагы турак жай документтерин мыйзамдаштырып берүү жана алардын инфратүзүмүн ыңгайлаштыруу маселелери жандуу чечилип баштады. Өзүңүздөр билгендей, ушул сыяктуу эле иш аракеттер жакындан бери Бишкектин 2 жылуулук электр борборунун айланасындагы Ак Ордо жана Ала Тоо 3 конуштарында башталды. Чын-чынына келгенде ушул жердеги көйгөй нечен жылдан бери чубактын кунундай чубалып келет. Ошондой эле берилген тапшырманын негизинде жер ынтымагы конушундагы 69 гектарды ээлеген жер тилкелерин мыйзамдаштыруу жаатында Бишкек мэриясы кадастр муниципалдык ишканасы менен биргеликте техникалык изилдөөлөрдү жүргүзүп баштады. Атайын жумушчу комиссия мобилдүү топтор түзүлүп, жеринде иш алып барууда. Эми болсо Дордой, Енесай, Дордой 2, Теңдик, Келечек, Мурас Ордо жана башка конуштардагы инфраструктураны жакшыртууга жана электр жарыгына байланыштуу көйгөйүн чечүүгө кезек жетип олтурат. Bir ай мурун тапшырмалар берилген. Мына ошонун негизинде ушул курулуп бүттү. Дагы Кудай буйрса, рейс үчүн куруп атабыз. 1 айдын ар жак бер жагында аны дагы ачып калабыз. Мына ушинтип акырындык менен энерго кризисинен чыгабыз. Энерго менен баардыгыңыздарды ушундай камсыз кылабыз деген ишеничибиз бар. Мунун баардыгын өзүбүздүн күчүбүз менен куруп жатабыз. Буга чейин только сырттан карыз алып, энерго системасын бүгүнкү күндө 130 миллиард сомдон ашык карызга батырышкан. Биз эми ошол карыздарды четинен өз күчүбүз менен жабышыбыз керек. Ишибиздин ушинтип илгерилеши өз күчүбүз менен өлкөбүздүн энергетика тармагын кезек-кезеги менен туруктуу өнүктүрүүгө бекем ишеним жаратат. Ушул сыяктуу өзүбүз жүзөгө ашыра алчу долбоорлор көп. Аларды жасап атабыз, дагы жасай беребиз. Алардын ар бири боюнча план түзүлүп, курулуштар жүргүзүлүп жатат. Урматтуу кыргызстандыктар, мамлекетибиздин энергетика тармагын өркүндөтүүгө багытталган артыкчылыктуу иш аракеттердин арасында Камбар Ата 1 кесин куруу жана Каса 1000 экспорттук долбоорун турмушка ашыруу жатат. Ошондой эле бардык жерде аталган чөйрөнү колго алуу аркылуу керектөөчүлөрдү электр кубаты менен толук камсыздоо үчүн өлкөбүздүн
алыскы аймактарын өнүктүрүү маселеси дагы бир орчундуу маселелердин бири болуп турат. Өткөн айда болуп өткөн коопсуздук кеңеш жыйынында тез арада чечүүнү талап кылган суу энергетика маселелерин, көмүр жеткирүү, энергия тутумдагы кемчиликтер жана одоно мыйзам бузуулардан тартып, бул чөйрө үчүн көп каржы насыялар алынгандыгына чейинки көйгөйлөрдү көтөрдүм эле. Энергетикалык коопсуздукка жетишүүнүн стратегиялык маанисин эске алып, алдыга коюлган милдеттер менен тапшырмалардын аткарылышын жеке өзүм көзөмөлгө ала турганымды коомчулукка жана энергетиктерге айтып кетейин. Мындан кийин энергетика тармагынын туруктуу иштеши жана өнүгүүсү боюнча кечиктирилгис чаралар көрүлөт. Ал эми аталган конуштун тургундарын Алтын казык көмөк чордонунун ачылышы менен куттуктаймын. Ар бир үйдө жылуулук болуп, ар бир үйдүн жарыгы өчпөсүн.